Биз борборубузда Панажат чайканасына келдик. Мамлекеттик тилге кандай мамиле кылат экен ичине кирип аш тизмектерин көрөлү. Расмий тилде жазылган, мамлекеттик кыргыз тилинде жок. Мыналар да кыргызча. Жетекчилик жоголгон буюмдарга жооп бербейт деп муну кыргызча которуп кошулат. Ноунда байке. Көрдүңүзбү? Кыргыз тилинде жазыш керек. Негизи коомдук тейлөөчү жерлерде иштеген адам мамлекеттик тилди билиш керек. Билесизби? Мыйзам бар анда. Биз борборубузда Панажат чайканасына келдик. Панажат чайканасы мамлекеттик тилге кандай мамиле кылат экен ичине кирип аш тизмектерин көрөлү деп ичин көргөзөбүз азыр. Панажат чайканасынын кире беришинде эле бул жерде расмий тилде жазылган, мамлекеттик кыргыз тилинде жок. Бул жер мыйзам бузуу. Така келе бересиң го. Саламатсызбы байке? Жетекчилик сизби? Уруксатпысыз мен? Байке, менин атым Айтылек, фамилиям Орозбек, Кыргыз Республикасынын жараны. Сиздерде могу аш тизмектин кыргызчасы барбы? Кыргызчасы печать болду. Качандан баштап болот? Ушул жумада бүтөт. Ушул жумада? А сиздерге бирөө айтты келип, мамлекеттик тил кыргыз тилине которулат деп. А өзүңүздөр эле кылып атасыздар беле? Мен мындак жаңы эле келдим, руководство айткан болчу, кыргыз меню чыгарыш керек. Кыргыз меню, кыргызча. Кыргызча. Аш тизмек. Аш тизмектер, э? Бул негизи бизде эки тилде чыгып атат, англис тилинде, кыргыз тилинде. Эки тилде эме болуптур. Биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде. Андан кийин расмий тилде болсо орус тилде. Мамлекеттик тилди сизге түшүндүрүп койдумчу, да? Мамлекеттик тилчи могу жерге мисалга мамлекеттик кыргыз тили. Чоң болуп үстүнө биринчи жазылат. Жок, бизде 3 бөлөк меню болот. Башка бөлөк меню, англисче башка бөлөк меню, орус мол меню калат. Кыргыздар келсе кыргызчасын берип, орустар келсе орусчасын берип. 3 меню болот бизде. Негизги терге турганда кыргыз тили туруш керек, э? Сыртында дагы расмий тилде, орус тилинде жазылып турат го, көрүп атасызбы? Жана иш убактысы, иштөө тартиби, иш убактысы мынча да мынча деп ошолорду алмаштырып койсоңуздар, э? Хорошо, айтайын. Дагы байке. Мыналар да кыргызча. Жетекчилик жоголгон буюмдарга жооп бербейт деп муну кыргызча которуп койсолот. Анан алдына, ушуну эле алдына неме көлөмүн расмий тилде кичинекей кылып алдына жазып койсо болот. Үстүндө мамлекеттик кыргыз тили чоң болуп үстүндө жазылып туруш керек. Мыналар дагы байке. Мыналар сиздер эшикке алып чыкпайсыздар го? Жок, эшикке чыкпайт. Немеде интернетте сиздердики ушул эшикке чыгып турат? Интернетте чыгып турат, муну чыгып турчу азыр запрет койгон. Ноунда байке. Көрдүңүзбү? Кыргыз тилинде жазыш керек. Анан сиздерге жанагы буйрутма беришет го. Чалыпчы телефондон. Ошондо эмнеге кыргызча сүйлөбөй атасыздар? Бизге ушу сиздердин кардарларыңыздар чалбады. Мен Панажатка чалсам, мага кыргыз тилинде сүйлөй, орусча сүйлө деп талап кылып туруп алды. Биздин буйрутмабыз болбой деп. Бизде экинчи администратор орус да. Может, ошол орус кыргызча билбейби? Кыргызча билбейт. Ал бул жерде? Жок, ал бүгүн жок, бүгүн мен да. Сизби? Мен негизи коомдук тейлөөчү жерлерде иштеген адам мамлекеттик тилди билиш керек. Билесизби? Мыйзам бар анда. Ошо жана орусча сүйлөгөлө деген айымга эскертип койсоңуз, Хорошо, айт. Чалганда биз могу чыгарганда көрсөңүздөр, ошол жерде немени да чыгарабыз, жана бизге чалган эженичи. Онда мага орусча сүйлөлү, мен кыргызча билбейм деп айтты. Ошентип айтты. Мамлекеттик тилде кыргыз тилин жакшылап үйрөнүп, анан иштей берсе болот мындай жерлерде. Рахмат байке. Айныңыз. Панажат чайканасы мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазганын ошо буйрутмага бериптир. Буйруса бир жуманын ичинде даяр болуп, анан кийин бир жуманын ичинде булардын аш тизмектери бүт баары мамлекеттик тилде кыргыз тилинде болуп, элдерди кыргыз тилинде тейлей башташат экен.